Muhallim sigaret çekmiş gerek. Muhallimden 7 ay bok bir muhallim bir yerde oturup arak içkeni je başkalarını көрбөшүбүз керек. Мугалим тамеки тартпаш керек, арак ичпеш керек. УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев Жалал Абад шаарындагы номер 14 сатып алды Давлетов мектебинин кошумча имаратынын ачылышына катышты. Ачылыштан кийин мектеп жетекчилери менен сүйлөштү. Мугалим тамеки тартпай, арак ичпей окуучуларга үлгү болуш керек деген билдирди. Biz birinci baldarda tarikaların aldığında özgür düşü tatlıklı oluşmuş. Özgür tarikalı oluşmuş. Muhallim sigaret çekmiş gerek. Muhallimden 7 ay bok bir muhallim bir yerde oturup arak içkeni je başkalarını көрбөшүбүз керек. Вот смотрите, вот за это тоже надо следить. Не только мектепте, başka yerlerde de muhallimler. Arak içpеш керек muhallim, sigaret çekpеш керек, жаман жолго жүрбөш керек. Так, шунун бардыгын текшерип турган сиздин колуңузда. Эгер ошондойлар мугалимдер болсо, жетпей жатса да, кемип атса да, бир дагы жаман мугалимди мектепке албагыла. Макулбу? Албагыла. Только тарбиялуу, билимдүү мугалимдерди алайык. Биз бул жерге эмне үчүн мугалимдерди топтойбуз? Вот, балдарга билим берүү, балдарга тарбия берүү. А балдарга билимди бир гана мугалимдер бар. Өзү ошого татыктуу болсун. Сиздерден суранып, ошону карап коюңуздар, а? УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 2009-жылдан бери ыкчам каттоодо турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Камчы Асанбектин тарапташы Мурда Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон Кеша кармалды. Ал 2016-жылы баңгизат саткандыгы үчүн 12 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кезилген. Жазасын жарымын өтөгөндөн кийин шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу арыз берип, Токтогул райондук соту аны канааттандырган. 2022 жылдын 18 октябрынан 2025 жылдын 13 мартына чейин пробациялык көзөмөлдө болгон. Пробациялык көзөмөлдө жүргөн мезгилде ал көзөмөл шарттарын одоно бузуп, Кыргызстан мамлекеттик чек арасын Казакстан көздөй брод деп аталган тилке аркылуу системалуу түрдө мыйзамсыз кесип өтүп жүргөн. 2-сентябрда козголгон кылмыш ишинин алкагында тыюу салынган заттарды ташып кирүү жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу максатында кармалып, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткирербиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Упайды көтерейлі, алдырмайлы.